Bir жума ичиндеги окуялардын жүрүшү менен тааныштырып, жумалык аналитикалык программасы эфирде. Саламатсыздарбы? Бул жумада парламентте өкмөттүн кызмат алмашкан кадрлары сынга алынды. Анда аз убакыттын ичинде 3 кызматка секирик жасагандар элдин эле эмес, жогорку кеңештин депутаттарынын да оозун ачырды. Бир жактан жакшы ийгилик жарата албагандар башка жакка секирик жасагандары көпчүлүккө жага берген жок. Аз күндө 3 өлкөдөгү эң ири кызматка олтурукташкан Улуттук банктын директору Толкунбек Абдыгулов рекорд койду. Иши кылып аз күн ичинде өкмөттө бир четтен кызмат бөлүштүрүү саясаты салкка айлана калды. Ал ортодо өкмөт январдан тарта берилүүчү жөлөк пулдуда мөөнөтүн аркы сүрүүнү көздөдү. Бул парламенттин кароосунда да жактырылды. Эми баары бирдей тартипте жөлөк пул алуу жагы да талаштуу жагдай менен коштолуп калчудай. Анткени нааразы болгондор да четтен чыгууда. Жалал Абад Ош шаарларынын жаңы жылга болгон даярдыгы жүрүүдө. Бирок жасалган балаты жашоочуларга жага берген жок. Жылдагыдай көрүнүштөр кайра кайталанууда деген оң тетири пикирлер арбууда. Толугураак Жума хроникасы токтолуп өтөт. Дүйшөмбү 18 декабрь Жалал Абад шаарынын жолдору казылган аз келгенсип, эми таштандылары туш келди жерге төгүлүп баштады. Бул көрүнүш шаар тургундарын кескен наразычылыгын пайда кылды. Мамлекеттик ипотекалык компания жарандардын мүмкүнчүлүгүнө карап мыйзамдарын жандантууда. Эми ипотекалык насыя коммерциялык багытта иштеген жарандарга да берилип баштайт. Өлкөдөгү эң кымбат жаңы жылдык балатылар арасында Жалал Абад шаары 4-орунда. Ага 600 000 сом бөлүнгөн. Бирок борбордук аянтта тургузулган балатынын жасалгасына мынча каражат сарпталышына көпчүлүк тургундар ишенбей турат. Шейшемби 19 декабрь Ошто селсияктар баш калкалоочу жай жок. Үй-жайсыз жарандарга кышкысын оор болуп, айрымдары сууга тоңуп каза болот. 16 декабрь күнү 30 жаштагы селсияктын сөөгү каладагы жылуулук өтүүчү түтүктөрдүн жанынан табылган. Жыл сайын шаар ичиндеги жолдорун кардан тазалоо канааттандырарлык деңгээлде жүргүзүлбөйт. Мунун айынан муз тоңгон жолдордо шаардыктарды убайымга салып келет. Адистер 2018 жылдын январь айында сасык тумоо оорусу күчөйт деп болжолдонууда. Аймактык ооруканаларда учурда сасык тумоого кабылгандардын басымдуу бөлүгүн жаш балдар түзүүдө. Депутаттар өлкөдөгү бардык мектептерди 5 күндүк окуу тартибине өткөргөнү жатышат. Өлкөдөгү бардык мектептер 5 күндүк окуу жумасын өтүшү мүмкүн. Кыргыз-Кытай газ кууру курулат. Кыргыз-Кытай газ куурунун курулуш долбоорунун суммасы 1,2 миллиард доллар. Курулуш 2019 жылдын аягында башталмакчы. Бул тууралуу Өнөр жай, энергетика жана кен байлыктардын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети маалымдады. Шаршемби 20 декабрь өкмөт ушул жылдын 1 январдан тартып күчүнө кирчү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 6 айга жылдырууну сунуш кылууда. Аткаруу бийлиги мындай кадамын долбоордо карама каршылыктар болуп жатканы менен түшүндүрүшүүдө. Ош шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген 642 жаран турак жайга муктаж. Коомдун аярлуу катмарындагы жарандар жөлөк пул менен күн кечирип келишет. Алардын турак үй тургузуп же сатып алууга мүмкүнчүлүгү да чамасы да жетпейт. Баткен облусунун аймагында 20 малдарды идентификациялоонун экинчи этабы жүрүп жатат. ЭЭПтин тех регламенттеринин талаптарына ылайык буга чейин Баткен облусундагы бодо малдардын ичинен төл берүүчүлөрдү каттоодон өткөрүлгөн болсо, экинчи этабында эркек бодо малдар идентификацияланып, биркалар тагылууда. Ушул жылдын 3-октябрында Жалал Абад шаарынын борбордук көчөлөрүндө кароосуз жүргөн жеринен табылган 3 жаштагы кыз атасына кайтарылган жок. Мадинанын өздүгүн тастыктоочу күбөлүгү калыбына келтирилген. Жаңы жылга кетирүүчү чыгымдар менен Ош шаары өлкөдө 2-орунда. Бул жылкы жаңы жылдык даярдыкка жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Бирок Ош шаарынын тургундары болсо жаңы жылдык жасалгага мынчалык көп акча сарпталбаган деп билдиришүүдө. Бейшемби 21 декабрь көчөлөргө ат коюу соттошууга жеткирди. Өзгөн районунун Мырзаке айылында Нооруз көчөсүнө көзү тирүү адамдын ысмы ыйгарылган. Ага жергиликтүү тургундар нааразылыгын билдиришүүдө. Анткени ысмы коюлган жарандын үлгү болчу, эч нерсеси жок болчу деп даттанышкан. Базар Коргон районунда bir үй бүлөдөн 3 жаран ботулизм илдетине кабылды. Ботулизм таякчалары үй шартында консерваланган жашылча жемиштеринде болгондугу болжолдонууда. Бейтаптар Базар Коргон райондук ооруканасында дарыланууда. Базар Коргон районунда уурдалган малдар табылбай, элдер чыгым көп тартып калууда. Бул багытта райондук милициянын аракетинен толук майнап чыкпай келүүдө. Ушул жыл ичинде эле 45 жолу мал урулуп катталган. Таза сууну 15 чакырым алыстан ташып ичкен айылдыктарга суу келди. Баткен районунун Өрүкзар жана Актилек жаңы конуштарына таза суу түтүгү тартылып пайдаланууга берилди. Жогорку кеңештин жыйынында 3 айдын ичинде 3 кызматка дайындалган Толкунбек Абдыгуловдун дарегине катуу сындар айтылды. Абдыгулов Улуттук банк төрагалыгынын 1-чи вице-премьер-министри, андан соң вице-премьер болсо, эми кайрадан Улуттук банктын төрагалыгына жактырылды. Жума 22 декабрь Жалал Абад шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө таза суусу жок болууда. Кала тургундары сырттан ташып ичүүгө мажбур.
көйгөйдү чечүүнү суранып жергиликтүү бийликке кайрылышканы менен майнап чыкпаган. Нокен районунун Тоскоол ата Токой чарбасынын жетекчилиги орду талашка түштү. Буга чейин иштеп келген жетекчи Токой чарбадан түшкөн кирешени мыйзамсыз короткон деген негиз менен жумушунан бошотулган. Ош жана Жалал Абад аймактарында мигрантка телефон чал акциясы өтүүдө. Анын алкагында шаардын көчөлөрүндө тургундарга мигрант туугандарына аксыз телефон чалуу уюштурулуп, кеп-кеңештер берилип жатат. Кыргызстандыктар жаңы жылда 4 күн катары менен эс алмай болду. Мындай демилгени өкмөт колдоп берди. Буга чейин Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги 31 декабрдан 3 январга чейин 4 күн эс алууну сунуштаган болчу. Жаңы жылга кетирүүчү чыгымдар менен Ош шаары өлкөдө 2-орунда. Бул жылкы жаңы жылдык даярдыкка жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сомдон ашуун каражат каралган. Бирок Ош шаарынын тургундары болсо жаңы жылдык жасалгага мынчалык көп акча сарпталбашы керек деп билдиришүүдө. Кыргыз өкмөтүндө кезектеги кадр алмашуулар орун алды. Жогорку кеңеш Толкунбек Абдыгуловду вице-премьерликтен бошотуп, Улуттук банктын төрагалыгына кайрадан бекетти. Муну менен Абдыгулов 4 ай өтпөй мурдагы кызматына кайтып келди. Сапар Исаков жетектеген өкмөттө Абдыгулов биринчи вице-премьерликке бекитилген эле да. Мындан 2 ай өтпөй экономика тармагын тескеген вицеликке ылдыйлаган. Эми 1 айга жетпеген убакыт ичинде кайрадан кызмат которуп, Улуттук банкты жетектөөгө укук алды. Кызыктуусу кыска убакытта кынык ала албаган Абдыгуловдун кызматтан кызмат которуусу турдуу көз караштар менен сындалып келет. Кээ бирлери Кыргызстандын учурдагы эрке баласы да дессе, дагы бир уч депутаттар Улуттук банкты бул чиновникке менчиктеп эле бере салууну сунушташты. Антпесе айланып эле кресло которуудан кайран өз ордун таба берет экен деген пикирлер арбууда. Өкмөттүн кадр саясаты шаша-буша иш алып баргандай болууда. Бирин коюп, бирин ала ыргытып, иши кылып вице-премьерлик орундук күндө кезек менен алмашып туруучу жанагы кароолчулардай гана өңүт калтырышты да койду. Буга чейин бир жакта жакшы бир көтөргөн маселеси же аткарган иши менен эсте калбаган Абдыгулов эми кайра эски короосуна барып, Улуттук банкты калчай турган болду. Өкмөттөгү шашылыш дайындоолор жагынан Абдыгулов алгачкыларынан эмес. Буга чейин биринчи вице-премьерликти аркылап жатып, артынан чуу жараткан Дүйшөнбек Зилалиев деген чиновник бар эле. Алда ар турдуу окуялары менен элдин эсинде сакталбаса, жакшы көз караш калтыралган жок. Эски кылыктарын эске албаганда да жаңы жасаган жоруктары ушул күнгө чейин көпчүлүктү күлкүгө салып келет. Форманы бомба дегенби же бомбаны адашып форма дегенби айтоор оозунан чыккан ушул сөз үчүн вицелик кызматтан кош айтышкандай өңүт жараткан. Көп өтпөй ал мүлк фонуна жетекчилик кылып, айтылган жанакы бомбасы үчүн иш козголуп, кийин бул жааттан да кызматынан кете берди. Иши кылып премьерликтен ылдый карап секирик жасаган чиновниктер болуп, саясий тарыхтын майда бетинде жазылып кала берди. Өкмөттөгү жетекчилердин кызматтан кетүүсү талкууланып бүтө электе айрым министрлердин орун алмашуусу мүмкүн экендиги тууралуу маалыматтар айтылып жатат. Парламентте азырынча билим берүү министрин алмаштыруу боюнча сөз жүрүп жаткандыгын айрым депутаттар билдиришкен. Аны менен бирге саламаттыкты сактоо жана ички иштер министрлери да жаңыланып калуу ыктымалдыгын Жолту пресса күн мурунтан эле жазып баштаган. Бирок азырынча кимиси кетип, кимиси келери өкмөт тарабынан ачык байкала элек. Мен Гайыпкулов Скандер Төрөбаевич. Атамекен фракциясынын катарына жаңы депутат келди. Эсеп палатасынын экс-төрагасы Искандар Гайыпкулов коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 8 жылга эркинен ажыратылган Өмүрбек Текебаевдин ордуна депутат болду. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысын коргоого ант беремин. Кечээ белгисиз себептерден улам депутаттар иштеген эмес. Бүгүн болсо өкмөт тарабынан сунушталып жаткан кадрларды дайындоо менен алек болушту. Жаңы өкмөттүн куралганына 100 күндөн ашты. Бирок бул аралыкта аткаруу бийлиги кадр тандоо менен гана алек болууда. Маселен, буга чейин Улуттук банкты жетектеп келген Толкунбек Абдыгулов 3 айдын ичинде 3 ирет кызмат алмаштырган. Аны алгач биринчи вице-премьер-министр, андан соң вице-премьер кылып дайындашса, эми кайрадан Улуттук банктын төрагалыгына көрсөтүшүүдө. Биринчи вице катары, кийинки вице катары бир ишиңиз менен көрүнө алган жоксуз да. Бир ишиңиз менен көрүнө алган. Болгону бир баягы Баңгизат жөнүндө айткан анекдот аралашкан сөзүңүз менен эске калбасаңыз бир иш менен көрүнө алган жоксуз. Эми кайрадан Улуттук банк ортосу. Мен таң калам да ошо кадровый бийликтин кадр саясатыначы. Сиз таза эле же сизге Улуттук банкты 49 жылга эле арендага бериш керек болуп калды, кызыл китеп жазып эле. Кулматовго бажы кызматын берейик. Мага койгон талаптардын баары бүтүрдүм да. Быйылкы жылын бюджеттин өзгөрүүнүн сиз өзүңүз кабыл алдыңыз. Эмки жылдын бюджеттин божомолу кабыл алынды. МВФ менен переговор бүттү, мына жакында акча түшөт. АБР менен переговор бүттү, жакында акча түшөт.
Биз региондорго чыкканда элдер айтат, туруктуу иштебейби өкмөт дейт. Биз болсо бияктан колдоп берип атабыз, бирок мындай бирөөнү бир ай иштедик дагы башка жакка, ал жакта бир ай иштеди, мына Кулматов улуттук банкка барды, ал жактан алдык аэротаможнага. Эми бул кишини кайра улуттук банкка, мисалы өткөндө вице-премьер болгон, биринчи вице, андан кийин кайра вице болду, эми кайра буякка кетип атат. Мындай ай сайын эле биз мындай алмаштырып макулдап отурабыз да. Мунун жыйынтыгы жакшы болбойт дейм. Келген адам өзүнүн планын, программасы менен келет. Бир ай жетишсиз. Ошон үчүн бир келген адамды парламент колдоп берип аткандан кийин ошол жерде иштетиш керек болчу. Ушундай эле көрүнүш бийликтин башка бутактарында дагы орун алууда. Айта кетсек, өкмөттүн эрке баласы аталган Дүйшенбек Зилалиев дагы кыска убакыттын ичинде чоң кызматтарга дайындалган. Вице-премьер-министрлик тактысынан кетирген кемчиликтери үчүн айдалып, дароо эле мамлекеттик мүлк фондуна жетекчи болуп отуруп калган. Бирок ал жакта да жөн иштебеген Зилалиев кечээ иштен кетүү арызын жазган. Сиз Кулматов, Зилалиевтердин мамлекеттик кызматтары менчигинде эле болуп калды да, быйылкы жылдын эсебинен. Колдон келбеген жака барбаш керек. Же өкмөт жаштык кылып атабы? Премьер-министр өзү жаш болуп, силерди кетирип кайра тажрыйбалуу алып атабы? Мамлекеттик кызмат оюнчук эмес да. Убакыт кетип атат. Мамлекеттик иштер турат ал жерде. Ал моральдык жоопкерчилик жагынан кетти, ал туура чечим кабыл алды. Анткени жанагы президенттин ант берүү аземинде ошол жанагы ушул жерге коюлган бомба деп курсантка айткан сөз үчүн кылмыш иши козголуп жаткандан кийин, ошо кылмыш этегине чыкканга чейин анын күнөөсү жок экени далилденгенден кийин кайра келсе болот. Эгер кандайдыр бир кыйпылтыда анын ошол айткан сөздөрү далилденип калса, алдан кайта келбеши керек. Ал эми Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов экс-президент Атамбаевдин учурунда кызматтан кетип, орус-кыргыз өнүктүрүү фондуна жетекчи болуп дайындалган болчу. Бирок жаңы өкмөт башчы аны 2 ай мурун Улуттук банктын төрагасы кылган. Көп убакыт өтпөй эле Кулматов кайрадан бажы кызматына башчы болуп кеткен. Сол кадр саясатындагы туруксуздук бул арты мындай жакшы нерсеге алып келбейт да. Ал булар азыр бюджет менен экономиканы көтөрүү боюнча алек болбой эле муну бияка жылдыралы, муну бияка жылдыралы деп эле отурушат. Жыйынтыгында мына жөлөк пул боюнча караңыз. Акча жок дейт өкмөт. Депутаттар кабыл алып берип койгон. Эртең чыккандан кийин региондорго барсак, элдин баары депутаттарды мындай жек көрүп калат. Силер эмне жөлөк пул боюнча мыйзамды кайра артка кайтарып алдыңар? Биз жаңы жылдан кийин жөлөк пулга элек деп атышат элдин баарычы. 1 январдан тартып күчүнө кире турган жөлөк пулдар боюнча мыйзамдын долбоорун алайык. Ар бир жаңы төрөлгөн бала сүйүнчү пул. Ал эми 3 жашка чейинки балдарга 700 сом мөлчөмүндөгү акча каралган. Ошондой эле 3 жаштан өткөндөн кийин 3 же андан көп балалуу үй бүлөлөргө 500 сомдон тиймек. Бирок өкмөт 10 күндөн кийин күчүнө кире турган мыйзамды убактылуу токтотуп туруу сунушун киргизген. Аткаруу бийлигинин мындай кадамына айран таң калган эл өкүлдөрү келечек муундан каражат аябоо керектигин айтышат. Эгерде биз бюджеттик татыштык болчу болсок, биз анда акчаны башкачан издешибиз керек да. Эч качан балдардын рызкысын биз таппашыбыз керек. Себеби дегенде биз балдардын атынан акчаны бюджетти эконом кылууга барбашыбыз керек. Биз ошондуктан мен ойлоймун, бул мыйзамды биринчи иштетип көрүшүбүз керек. Ошо булар айтып атат, алтыга чейин токтоп турайынчы. Мына бул иштетип көрөлү, андан кийин татыштык болбосо анан өзгөртүү киргизели. Себеби дегенде бюджеттен да уже каралган акчачы. Анткени менен кээ бир эл өкүлдөрү жөлөк пул боюнча мыйзам шашылыш түрүндө кабыл алынганын айтышууда. Сүйүнчү пул боюнча маселе жок болгону менен жөлөк пул берүү жолдору так аныкталган эмес. Жаңы кабыл алган мыйзам боюнча жалпы деп койгон, анда бир аз мындай калыстык болбой калып атат. 3 жашка чейин 3 балаң болсо гана 700 сомдон жаңылышпасам аласыз. Анан 3 балаң болбосо андай алынбайт. Мына ушунга окшогон мындай моменттери бар. Ошондуктан мыйзамды кайтаруу, кайра иштеп чыгуу сунушу менен берген туура. Эски мыйзам ушу сентябрь айына чейин иштеп турсун деген сунушун да мен колдоймун. Биз аймактарды кыдырганда эң биринчи маселе ушул пособие деп айтышат да. Биз баарыбыз айтып атканбыз да, мына жаңы жылдан кийин урматтуу шайлоочулар, биз мына жөлөк пул боюнча мыйзамды алып бердик. Жөлөк пул болот дегенбиз да. Эми азыр кайра баргандан кийин элге түшүндүрүүдө биз депутаттарга бир топ мындай түйшүк жаралат эми. Учурда иштеп жаткан долбоорго ылайык 135 000 үй бүлөдө жашаган 340 000 чукул бала жөлөк пул алат. Ал эми жаңы мыйзам боюнча ар бир жаңы төрөлгөн бала 3 жашка чейин жана 3 баладан жогору үй бүлөлөргө дагы мамлекет жөлөк пул бермек. Бирок 2 балалуулар бул жеңилдиктерден куру жалак калууда. Деген менен долбоордун негиздөөчүлөрү мыйзам ишке киргенден кийин ал маселени толуктоо катары киргизип койсо болорун айтышат. Анархан Алтымышева, Чыңгыз Айбашев, Каныбек Темиров, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү. Жалал Абад шаарындагы көп кабаттуу үйлөргө таза суу маселеси көйгөй жаратты. Айрыкча кышкысын тургундарды түйшөлтүүдө.
Желим бөтөлкө менен башка жактан суу ташып ичсе, дагы башкалары суу сатып алып күнүмдүк турмушун улантууну чечишкен. Шаардын чак ортосунда жайгашкан кабаттуу үйдөгү бул көрүнүш социалдык көйгөйү чечилбеген алыскы аймактардан да жакшы эмес абалга кептелген. Бул багытта шаар бийлигине кайрылышканы менен жарыттылуу жооп болгон эмес. Шайлоо маалында шаңкылда убада берген депутаттардын кабар алуусу мында турсун, бут басып келишкен эмес. Кайрылуулар катталып, бирок эч кандай жергиликтүү бийликтин киришүүсү байкалбаган. Ал ортодо шаардын борборунан орун алган балаты боюнча да түрдүү көз караштар айтылууда. Жалал Абадты жаңы жылга жасалгалоого 1 миллиондон ашуун каражат ажыратылган. Бул акчадан 600 000 сому балатыларды орнотууга бөлүнгөн. Кээ бири бул каражатты аз десе, дагы бири бул сумманы көп деп эсептешет. Ал эми балаты жасалгалоо жагына келгенде да жакшы эмес пикирлер арбыда. Жылдагы тагылган оюнчуктар, жалтырактар тагылган. Эч кандай деле жаңы сатып алуулар болгон эместигин байкашкандар көп. Өлкө боюнча 3-чү шаар атылган Жалал Абад балаты жасалгалоо боюнча 4-орунлукка илешкен. Жаңы жылдык жасалгалоого Бишкек шаары 15 миллион каражат караган. Андан кийинки орунда Каракол шаары чыгып 1 миллион 88 000 акча кетирсе, Ош шаары 900 000 сом жумшаган. Жалал Абад болсо 600 000, ал эми мэрдин балдарга арнаган майрамдык кечесине өткөрүүгө 458 000 караган. Баткен шаары үнөмдүү болуп 123 000 сом эле кетирген. Бул каражаттарды максаттуу пайдаланган жок деп сындасса, дагы бири мындай акчаны коротуунун ордуна алакчасыздарга жардам көрсөтүү жагын сунушташат. Жалал Абадта жаралган маселелерге Өткүрбек Рахманов токтолуп көрдү. Жаңы жылды шан шөкөт менен тосуп алууга Жалал Абад шаарында да аракеттер көрүлүп жаткан учур. Бул жылкы балатынын жасалгасы дээрлик аягына чыгарылган. Бирок шаар тургундары балатынын жасалгасына канааттандырарлык эмес деген баасым беришүүдө. Анткени өткөн жылдагы балатынын колдонулганы аз келгенсип, андагы жасалгалоочу каражаттары да эски экенин байкашкан. Бир аз узунураак болуптур. А так игрушка эмнелери ошол боюнча эле мурунку эле былтыркы мурда жылы ушундай эле игрушкаларды көрчү элек. А бу жерде бүгүн быйыл эч кандай деле кошумча кошулбаптыр. Менин оюмча кошулбаптыр. Мен эмесе ушул ёлканын жанында эле жашап, эмне кыла жумуштамын да иштемин. Постоянно өтүп турабыз. Мындан сырткары эркиндик аянтына орнотулган жаңы жылдык балатынын түздүгүнө да көңүл бурулган эмес. Бул иш менен алектенгендер байкабай жатабы же көңүл коштукпу? Айтор шаардыктар тарабынан буга да маани берилет. Жасалгалоо жагы жөн гана, көз боемоочулук катары бааланат. Бир аз кышык болуп калыптыр, түзүрөөк кылып, жакшыраак кылып жасасак болмок. Жасалгасы кандай болот? Жасалгасы деле каждый год эле ушундай болот. Биз билгендей эле. Айырмасы эч жок. Ошондой эле бүт баары дагы. Эч өзгөрүш жок. Бишкектегидей кылып жасаса болмок. Как-никак бул третий город болуп эсептелинет, Жалал Абад. Жакшыраак кылып жасаса болмок. Шаар бийлиги болсо бул жолку жаңы жылдык жасалгалоолор үчүн 600 000 сом өлчөмүндө акча бөлүнгөнүн айтууда. Бул суммага балаты жана аянттын айланасы кооздолгон. Ал эми жаңы жылдык иш-чараларды уюштуруп өткөрүүгө делип, жалпысынан 1 миллион сомдон ашык акча каралган. Балатыны жасалгалоо боюнча анан ошо эркиндик аянтынын бардыгын тегерегиндеги бактарактарды, лозунгдарды илүү боюнча бардыгына 600 000 акча каражаты каралган. Ошонун ичинде баягы ар түрдүү түстүү өчүп жана турган гирлянстар менен жанагындай түндө жарык бере турган ар түрдүү түстөгү эмнелер менен жасалган. Ал эми ошол балатынын өзүнө илинген жанагындай игрушкаларга биз жылда ошолорду жаңылайбыз. Бул суммага балаты жана анын айланасы азыркы абалдан көрө жок эле дегенде 5 эсе жакшы болушу керек эле дегендер четинен чыгат. Шаардыктардын баамында бул жолу да бөлүнгөн акча өз максатында пайдаланылбай калган болушу толук ыктымал. Андыктан тийиштүү тараптар акчанын тег жайын териштирүүгө алышы зарыл. Президент жаңы болду. Ал андай мындай азыр иши жок. Ар жерде өз билгенин кылып атышат. Бул жерди просто текшериш керек. Ёлка былтыркы болса, бир украшениесі көп болса, бир 30 000 же 50 000 кеткендер. Болтыр 100 000 сом кетсин. 500 000 сом, айнанайым, күлгүм келет, меничи. Күлгүм келет. Мындай шартта жаңы жыл белгилегенден көрө такыр эле майрамды тоспой койгон туура болмоктугун айткандар да жок эмес. Шаардыктардын акчасын болор болбос нерсе үчүн туш келди коротпостон башка толгон проблемаларды чечүүгө жан үрөссө
болмок деген негизде. Bu arçanı masalan hiç kimge keregi yok. Бул балатынын негизи эч кимге кереги жок. Майрамдан кийин таштанды болот. Мунун ордуна балдар үйүнө, карыялар үйүнө жардам беришсе болмок. Жолдорду оңдоп, жарыктандырып берсе жакшы болот го. Зыяны гана болбосо эч кандай пайдасы жок. Ziyanı teyse tegadi elge, faydası değmeydi. Мындай пикирлер жөн жеринен айтылып жаткан жок. Шаардыктардын күнүмдүк тиричилиги үчүн зарыл болгон шарттар толук бойдон түзүлүп, элдин баары эле балат айланасында көңүл ачууга ашыгып жаткан жери жок. Бирине жылуулук жакшы берилбесе, дагы биринде ичүүгө таза суусу жок отурат. Андыктан кала тургундарынын салыктарынан чогулган миллиондорду туш келди бөлүштүрүп жаткандар акылына келип, максаттуу жумуш кылышы талап кылынат. Duşudan da çıkpaydı, kranıdan da çıkpaydı, kança açsan da çıkpaydı. Hem 10 günden beri oşundip susuz kınalıp oturabız. Ракия Уметова 56 жашта. Жалал-Абад шаарындагы Токтогул көчөсүндө жайгашкан номер 16 көп кабаттуу үйдүн тургуну. Акыркы 10 күндөн бери ичүүчү суу берилбей калгандыктан башка жактан ташып ичүүгө мажбур болууда. Ошо 10 günden beri suubuz жок, кыналып атабыз. Мына баклажкаларды магазинден сатып алдым, мына сууларды мынан 100 сомго сатып алдым, мынаны 60ка сатып алдым. Анан булар бошогондон кийин көрүнгөн эшигине барып суу ташып атабыз. Как будто айылда жашагандай, тоодо жашагандай. 2 фляг менен бир эшек жетпей атат бизгечи. А так все нормально, көчүбүз бар экен, ташып атабыз. Карыганда инвалид 2 группа болуп алып туруп, шуну ташып атабыз. Жылдын аягына чейин суунукуну төлөп койдум. Еще мына лишний расход болуп, еще акчага суу сатып алып ичип атабыз. Же кирибизди жууп албайбыз, же нормально бетибизди жууп албайбыз. Эң акырында запчастка барсак, магазин жабылып калды. Бүгүн доделывать этишет. Жаштардын шаарындагы таза сууга байланышкан бул көйгөй боюнча тургундар шаар бийлигине кайрылышкан. Бирок кала башчысынан да өткөндө эле асмандагы айда алып берүүнү убадалап шайланган шаардык кеңештин депутаттарынан да майнап чыккан эмес. Су проблемасы боюнча Жалал-Абад шаарынын мэри Салайдин Албазовго, Жалал-Абад шаардык кеңешинин төрагасы Тагаев Мураталы Абдыкаровичке кайрыламыз кат жүзүндө. Ал жактан эч кандай жооп болгон жок. Анын жооп болгондуктан 10 күндөн бери суу жок. Адамдар, жаш балалар кыйналып кетти, кары картаңдар кыйналып, суу ташып аябай кыйналгандан чогулуш кылып, өзүбүз дембилге көтөрүп, акча топтоп, өзүбүз бүт суу таза суу келген трубалардын бардыгын жаңылап жатабыз. Жаңылап кече бүттүк, бүгүн дагы кичине жумуштар калды. Бүгүн бүтсө бул домго суу берилет. Тургундар өздөрү чогулткан акчага жер төлөөдөгү суу түтүктөрүн жаңылашкан. 1980-жылдары курулган көп кабаттуу үйдүн жер төлөөсүн суу каптаган. Шаардык суу башкармалыгы болсо бул турак үй алардын кароосуна кирбей турганын айтып, тим болушкан. Карачы, заңда ошо болбой калган. Мынаны биз жаңы кече подача тарттык. Бу жарылып, мына жаңы сууну бергендечи, жарылып, опша жараксыз болуп, алыгы мындай ремонт кылып, сварка кылганда жарабайт экен. Бул күнөө водоканалдын күнөөсү болуп атат. Жазын айтып коюш керек эле. Мынандай болот, силерге улап атабыз десе, биз алдын ала ушул нерсени биз кылмакпыз да. Силерге частный депчи. Биз билген жокпуз да, резко эле келип улады. Улагандан кийин суу подвалды ошо суу басып кетти. Анан биз меме канализация окшойт деп канализацияны чакырсак, канализация таза экен деп балдар келип кетти да. Анан карасак ошо суу уже затоп болуп, уже подвалдын ичи ошо мына жерден суу болуп кетиптир да. Кирген ошо милянчысы жок да. Анан водоканалдын балдары боти кийип кирди эле, ошонун бирөөсүнүн ботини кийип кирдим. Кирсем вообще болбойт, мүмкүнчүлүк жок. Азыр эми мына кечетен бери, мына кечкурун саат 11ге чейин иштеп, түнкү саат 11ге чейин иштеп, мына сууну бердик. Эл ызылдап кетти, суу деп безилдеп кетти. Эми гана ичүүчү суусу бериле баштаганда кайра эле суу түтүктөрүнө байланыштуу маселе жаралган. Жер асты менен көп кабаттуу үйлөргө өтүүчү суу түтүгү иштен чыккан. Эми суу берилгени менен үй ичине жетпей, эшик алдында эле керексиз жакка агып кетүүдө. Кечинде суу берсек, мынантип суу чыгып атат, жарылыпчы. Эми буну тоңса, дагы биздин дом суусуз жашайбыз. Анан мынантип чукурга дагы суу сутуп алып, домдурат. Улаган жерден дагы тешилип атат. Онан да водоканал кечеде өздөрү келип оңдоп кетти эле, водоканалчы. Водоканалдын адамдар ошо иштеп атат. Бирдеке десең эле частный. Частный силерге карайт эле, бизге эле элге оодарып коюп атат. Бул жерде уже 1 жумадан бери.
Жалал Абад шаардык суу башкармалыгы ичимдик суусун берүүдөгү көйгөйлөрдү тез арада чечүүгө аракет жасап жатышканын билдирди. Бул аймактагы авариялык жагдайларга чекит коюларын убадалашты. Азыр эми келип бул проблема болот. Эми мында кылабыз азыр. Азыр көрдүңөр биздин машина кетти. Мен азыр кайра чакырам ошону, башка жакта токтотуп коюп. Казыш керек бул жерде. Казабыз. Экскаватор турат бул жерде. Техника жетиштүү. Негизгиси себеп ошол эскилиге жеткенден болот. Эми ойлоп көргүлө 3 срок иштеген турбадан эмнени үмүт кылса болот. Деген менен жер астынан жарылган суу түтүктөрүн оңдоого киришери айтылган. Кызматкерлер чакырылган жерге келген жок. Эми бул маселелер да тургундардын өздөрү тарабынан чечилеби же жок дегенде ушул деңгээлдеги көйгөйдү шаар бийлиги чечип береби белгисиз. Маалыматка ылайык Жалал Абад шаарында жалпы 50 000 таза суу пайдалануучу абонент катталган. Ал эми суу башкармалыгы болсо абоненттердин көйгөйлөрүн чечип берүүгө жетишпей жатышканын айтышат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7-канал, жумалык үчүн. Балаты жасалгылоо жагынан Жалал Абад башка шаарлардан артта калганы менен сел-саяктарга кам көрүү жагынан алдыга озуп чыкты. Ош шаарында ушул күнгө чейин сел-саяктар түнөөчү баш паник табылбай келет. Алар жайкысын карааны көп байкатпаганы менен кышкысын жылуу түтүн чыккан ээн жерлерде эптеп күн өткөрүүгө аргасыз. Кыштан тирүү калганы таштанды аралап өз оокатын өтөй беришет. Кышкы ызгар бирок көбүн аяп олтурбайт. Жазды көрбөй кышкы суук менен өмүрлөрүн аяктатып алгандар да четтен чыгат. Башка өлкөлөрдө сууга түшүп кеткен ит мышыктарды куткарып баатыр болуп жатканда, Оштун мэриясы үй-жайы жок адамдарды кыштын узгарынан сактай албай келет. Бул жума деле Ош шаарындагы Масалиев көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн жанында жылуулук өтүүчү түтүктөн 25-30 жаштагы эркек кишинин денеси табылган. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирген эле. Алдын ала маалыматтарга караганда маркум түтүктө жылынып олтурган учурда жыгылып кетип каза болушу мүмкүн. Ал туруктуу жашаган жери жок, сел-саяк болгон деп божомолдонуп жатат. Сөөк милиция кызматкерлерине кийин жакындарын өткөрүлүп берилген. Ошто сел-саяктар жата турган атайын баш калка жок, ошондуктан жыл сайын кышта 10го жакын үй-жайсыз жаран каза болуп турат. Бишкек шаарында мэрия ачкан 4 баш калкада азыр 200дөй сел-саяк жашап жатат. Жалал Абадта да атайын борбор иштеп, сел-саяктар түнкүсүн баш калкалашат. Бюджеттен каражатта каралып, үй-жайы жокторго бир маал ысык тамак берилет. Түнкүсүн тез жардам кызматына да сел-саяктар жакшы эле түйшүгүн жаратат. Анткени жол боюнда жатып калганда кышкы сууктан байкап калган учурларында жүзүч кызматы куткарып турат. Өмүрүн элдин кароосуна тапшырып, курсагын көчө бойлой тойгузган сел-саяктарды шаар ичинде жүрүшү жакшы көрүнүш эмес болгону менен, бул да болсо жашоонун чындык экендигин эске алуу керек. Турмуштун түрдүү сыноосунан ушул абалга кептелгендер ушул жашоосуна да кайыл. Азын-оолак мамлекеттин көңүл буруусуна алар ушул тапта муктаж. Ош шаарындагы сел-саяктардын кышкы жашоосуна кабарчыбыз кызыгып көрдү. Ош шаарында сел-саяктар бара турган жай жок. Алар кышкысын өздөрүнүн жанын сактоо үчүн мына ушундай жылуулук өтүүчү турбаларда байырлашат. Азыркы учурда бул жерде сел-саяктардын жашагандыгын байкоо болот, анткени бул жерде алардын кийим-кечелери, тамак аштары турат. Ушул сыяктуу жылуулук өтүүчү турбада жылынып жаткан жеринен каза болгон сел-саяктын сөөгү табылган. Ал 1986 туулган жаран экендиги аныкталып, өздүгү такталган соң сөөгү туугандарына өткөрүлгөн. Куруп жасап атабыз. Ушул уют создавать кылып атабыз өзүбүзгө. Сел-саяк атка конгон жаран бизди өз үйүм деп жашаган жери менен тааныштырды. Эски диванды эс алса, чай ичүүчү жай деп калың төшөнчүнү көрсөттү. Зериккен учурда радио угарында кошумчалады. Бул жаран кезегинде үй бүлө күтүп мамлекеттик кызматта иштеген экен. Бирок ал күндөр көпкө узабай учурда сел-саяктын кейпине түшкөн. Остановкаларда отурса баары ачыгендар 20 сом 50 сом берет. Ja болбосо бир нам берип кетет. Ушундай жашоодамын мен. Жагымсыз жет, муздак жай, таштандыдан түшөнчү курган жер сел-саяктар байырлагандан кабар берет. Алардын барар жери жок болгондуктан ушул сыяктуу жерден түнкүсүн жан сакташат. Сел-саяктардын көпчүлүгү бул эски көпүрөнүн алдында байырлашат. Азыркы учурда бул жерде 6 сел-саяк баш калкалоодо. Бул жерде көрүнүп тургандай эле өздөрүнүн жашоосуна ылайыкташтырып алышкан. Ош шаарында сел-саяктар баш калкалаганга жер жок. Шаардык бийлик болсо көп кабаттуу үйлөрдүн жер төлөөсүнөн жай даярдоону демилгелешкен, бирок жергиликтүү тургундар кооптонуп каршы болушкан. Андыктан учурда жер такталбай токтоп турат. Коомчулук мисалы үчүн баягы жеке менчик үйлөрдүн подвалдарына жайгаштырабыз десек, айрым тургундар баягындай макул болбойт, анткени ар кандай баягы жагдайга жараша. Бирок азыр изделип атат, балким жакын күндөрү бул маселе чечилет.
Бирок дагы кошумча кое турган нерсе, булар баягындай тамак аш берилет, медициналык кароодон өтөт. Анан кайра кетип калат экен да булар айылдарыначы. Ошентип анан келип кетип тургандар бар. Ошол жерде кыш айлар бүткүнчө туруктуу жашап тургандар бар. Бирок эми булар арасынан кээ бирлер бир жолу ошону мына бир ошо ыкташып көнүп кеткендер да бар да, өкүнүчтүүсү. 3 жыл мурда үйсүз жарандар үчүн жай болгон, бирок белгисиз себептерден улам жоюлуп кеткен. Ал эми шаардык милиция алардын кол издерин алып карантин болот экен. Кабыл алуу бөлүштүрүү жайынын кызматкерлери иш алып барат. Алар ошол сел-саяктар боюнча алардын өздүгүн тактап бармак издерин алуу боюнча кармап келишет. Бирок биздин 3 саатка чейин кармаганга укугубуз бар. Андан кийин аларды кармаганга биздин укугубуз жок. Ар кайсы жерде баш калкалап жан сактаган жарандардан түрдүү оорулар жугуу коркунучу бар. Ал эми алар медициналык кароодон өтүп турушат. Бирок жатып дарыланууга алар үчүн ооруканада жай дагы ажыратылган эмес. Ошондой адамдарга, контингенттерге бизге условиябызга место каралган место, кийин общий палатада кирип жатып калышат. Общий палатада жаткандан кийин эми жерде алардын аркылуу немеси болот, оорусу болот, аркылуу жугуштуу тери оорусулар болот, башка жугуш оорулар болот, ошолор менен бейтаптарга Арада шаарда сел-саяктар жашаган көпүрөнүн астынан өрт чыгып, бирөө куткарылган. Калада сел-саяк делген 70 жаран каттоого алынган. Ал эми Ош шаарында 40ка чукул мекеме ишкалар биригип, үй-жайсыз жарандарга бир маал ысык тамак берүүнү колго алып жатышыптыр. Бирок азырынча ишке аша элек. Сел-саяктар баш калкалоочу борбор Бишкек шаарында уюшулган. Анда 200гө жакын жаран жан сактоодо. Ал эми бул сыяктуу камкордук Жалал Абад облусунда дагы бар. Ал эми Ош шаарында ишке ашпай турат. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Маматисаков, 7 канал, Ош шаары, жумалык үчүн. Батарейка койсо жанат. Зерикпей өстүнү. Сиздер бир жума ичинде болуп өткөн окуялардын орчундууларына ортоктош болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтардын топтомун 7 каналдан гана күзөтүп барыңыздар. Студияда мен Рамис Каимов болдум. Кийинки аптадагы жаңалыктар менен көрүшкөнчө аман туруңуздар.